Нурболот Исматилаевга конокко келдик. Ал 68 мектепте окуйт. Дагы бир жолу саламатсыңбы? Саламатсыздарбы? Айтсаң, бул спорт стейкинг тууралуу айта кетсең жана интеллект Кыргызстан боюнча. Спорт стейкинг 1980 жылы чыккан. Биринчи физкультура сабагынын мугалими жөн эле муну стакандарды ойнотуп жөн эле физкультура сабагынан ушундай нерсени кылып көрөйүн деген, бирок 40 жылдан кийин мындай 55 мамлекет ушуну ойноорун билген эмес. Интеллект Кыргызстан бул окуу борбору. Мен интеллект Кыргызстандан окуп чыктым. Мага мектептерде чоң таасир тийгизип жатат. Ал эми ушул кызыгууң эмнеден улам пайда болду? Мен математика сабагын жакшы окугам. Анан балдардын телевизордо тез санаганын көрүп мен да үйрөнгүм келип, кызыгуу пайда болду. Ал эми «Удивительные люди» деген проектке жаңыдан барып келдиң. Куттуктайбыз, сенин ийгилик жаратып келдиң деп ишенем. Ошондой эле «Удивительные люди» проектине барганга сага ким түрткү берди? Биринчиден интеллект окуу борбору менден видео тартып кастингге жиберип көрүштү. Андан кийин мен кастингден өттүм. Андан онлайн текшерүүлөр болду. Онлайн кастинг болду, андан да өтүп кеттим. Ошондой эле айтсаң, математикадан башка дагы кайсыл сабактарга кызыгасың? Мен математика, англис тили жана физкультура сабагына кызыгам. Алдыда дагы көптөгөн пландарың бар болуш керек, көптөгөн олимпиадаларга баргың келип жатат. Ошондой эле пландарың айтсаң, дагы кайсыл өлкөгө барып өзүңдүн талантыңды көрсөтүүгө даярсың? 2021 жылы Германияда Вольсбург шаарында дүйнөлүк олимпиада болот. Мен ошол жака катышып, биринчи орунду алганга аракет кылам. 21 жылы апрелде Сингапурда спорт стейкинг боюнча дүйнөлүк олимпиада болот. Мен ал жака да барам. Барып жакшы ийгиликтерди жетишкенге аракет кылам. Грамоталар, көптөгөн сертификаттар, ушулар менен тааныштырып кете аласыңбы? Макул. Биринчи будан баштайын. Бул болсо Ысык көлдө болгон. Ысык көлдөгү олимпиадам. Бул жакта мен биринчи орунду алганмын. Андан кийинкиси Ташкент шаарында менин эң биринчи олимпиадам болгон. Бул жакта абдан көп окуучулар болгондуктан мен 3-чү орунду алганмын. Андан кийин дүйнөлүк олимпиада болгон. Дүйнөлүк олимпиада онлайн олимпиада болгондуктан мен 2-чи орунду алганмын. Андан кийинкиси менин азырынча акыркы олимпиадам деп ойлосом болот. Бул Ош шаарында болгон. Кыргызстанда, ал жакта мен 1-чи орунду алганмын. Анда көптөгөн приздерди алганмын. Ал эми бул кубоктор жөнүндө? Бул кубок мен 1-чи орунду алган Оштогу кубок. А бул эң биринчи айта кеткен чоң кубогум, бул Ысык көлдө алган кубогум. Ата энеңдин салымы чоң. Ошондой эле атаң жөнүндө бирөө сөз кылсаң. Ушулардын баарын алып барган, бардыгын мени күчтөгөн атам. Буну ала алмак эмесмин, буну ала алмак эмесмин, же буну ала алмак эмесмин. Атам мени колдоду, барлык жерде жардам берди. Ата энем жардам берген үчүн мунун баарын алдым. Азаматсың. Ошондой эле үй бүлөдө кандай баласың? Эркесиңби же? Менин оюмча, мен үй бүлөдө эң улуусумун. Анан апам мага көп деле бошобойт деп ойлойм, анткени кичинекейлерди дагы караш керек. Мен эми өзүм сабагымды кылып, өзүм деле кыла берем да. Ал эми кичинекей бөбөктөрүңө сабактарды жазганга жардам бересиңби? Ооба. Кээде келип калат, байке болгондой болот, андай болот деп. А мен айтам, буну мындай кылса мындай болот, же ушинтип сабактарын кээде кылып берем. Ал эми досторуң менен бош убактыңды эмне менен алектенесиң? Досторум менен эшикке чыгып футбол ойнойбуз, самокат, велосипед алып чыгып тебебиз, чогуу жүрөбүз, эшикке чыксак эле. Азыркы учурда сенден математика сабактардан досторуң көчүрөбү сен сабактарыңды? Көчүрөт. Эми кээде бири-бирибизди сурап, ынтымактайм, баары бир бири-бирибизден сурап, кээде көчүрүп калабыз. Ошондой эле кайсыл кесипти аркалагың келет? Мен айтишник болгум келет, IT программированияга кызыгамын. Чоң ойгондо заманбап техникалар менен Кыргызстанды өнүктүргөнгө аракет кылам. Азаматсың. Ошондой эле башка өлкөлөргө барып, ошол өлкөнү багындырып келгиң келеби же болбосо ушул билимиң менен Кыргызстанды гана өнүктүргүң келеби?
Мен ушул билимим менен Кыргызстанды бай өлкөлөрдүн бири кылгым келет. Кыргызстан дегенде бардык дүйнө тааныгандай кылгым келет. Ал эми азыр Нурболоттун апасы Токторова Минурага сөз беребиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтсаңыз, балаңыздын кичинекей кезиндеги кайсыл жөндөмдөрүнө маани бердиңиз эле? Кичинекей кезинде Нурболоттун ушул математикага жакын экенин байкагам кичинекей кезинде эле эсептерди чыгарчу ошол 4-5 жашынан баштап эле китептерди окуп баштаган, анан ушу математикага жөндөмдүү экенин байкап калганмын. Шахматтарды да ойнойлу апа деп эле кызыгып келип эле шахмат ойночубуз үйдө. Ал эми экинчи тапшырманы чыгарарда Нурболот эмнегедир сүрдөп кеттиби же кандайдыр бир каталар кетип калдыбы, ошол себептен мындай ыйлап жиберди да. Ошол тууралуу айтып бере аласызбы? Ал жерде эми элдин сүрүн биринчиден эми ошо эфир болгон үчүн свет, камера, кол чабуулар болгон үчүн биринчи сүрдөдү балам негизи. Анан бирок биринчи эсепти туура эле чыгарган. Ошол жерде текшерип баратып адашып кетти. Текшербей эле коюп эле ошо ответти басса деле болмок. Анан мен ал жерде эфирге же чуркап чыга албай, же кыйкыра албай ответти эле басып кой деп, же мага кел деп айта албай унчукпай эле отурдум эми. Бирок бир энелик бир ичимде бир жоопкерчиликти сезип өзүмдү кармап отурдум ал жерде. Мен өзүм сүрдөп кетсем анда балам андан бетер ыйлап жиберерин сездим. Ошон үчүн келгенде деле айттым, ыйлабай эле кой, чыкпаса деле мейли, эч нерсе болбойт, просто эле уят болбой эле, ыйлабай эле кет деп айттым, жана сооротуп атканымда. Бирок Нурболот өзү колго алып кетти ошол жерде. Жок, мен кайра чыгарышым керек, мен ушунча келгенден кийин уят болуп кетип калбай, мен кайра чыгарышым керек деп өзүн колго алып кайра чыгарып кетти. Чоң рахмат. Ушундай билимдүү, илимдүү баланы тарбиялаган сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана сизге таазим. Рахмат. Ар бир эле билим берүү мекемесинде өзүнүн окутуп жаткан окуучулар ушундай жакшы ийгиликтерге жетишкен мезгилде мектептин өзү дагы бул чоң сыймык болуп эсептелинет. Биз тарбия берип жаткан окуучуларыбыздын ушундай ийгиликтерин угуп, мен өзүм эле телевизордон болгон берүүлөрдү көрүп отуруп аябай толкунданып отурдум. Өзүнүн намысын, ошо кыргыз деп согуп аткан жүрөктөрдүн ушундай калыптанып келе жаткандыгын көрүп дагы мен абдан сыймыктандым чындыгында. Нурболот толкунданса мен да ошо толкундандым. Экинчи жолу чыгара албай калбаса экен дегенде ушундай бир көрүп бүткөнчө ушундай бир сарсалаа менен отурдум да. Албетте бул окуучуларыбыздын жакшы чыгып жаткандыгы биз үчүн, мектеп үчүн албетте сыймык болуп эсептелинет. Сага эркин микрофон. Мен бардык 68-чи мектептин мугалимдерине, интеллект окуу борборунун мугалимдерине, ата-энем, туугандарым жана бардык мени көргөн кыргызстандыктарга чоң рахмат.